Сузак районунда пахта терими кызып жаткан учуру. Дыйкандар биринчи теримди бүткөрүп, экинчи теримге өтө баштады. Бул иштерге көбүнчө аял кишилер тартылып, ар бир килосуна 15 сомго чейин төлөнүп жатыптыр. Дыйкан Тойчубай Нышановдагы жергиликтүүлөрдү чакырып, учурда пахтанын экинчи теримин жыйнап жатышат. Суга суу менен камсыздалып, күн ачылып турса эле ак буула жакшы түшүм берет дейт. Биринчи теримден 1 тонна 950 кило пахта чыкты. Былтыр мен ошо 60 сотигимден 3 тонна 566 кило алгандым. Endi общийда азыр endi биринчиден ошо баягы айткан пахта чыкты. Endi экинчиси эртеден кийин түшөмүн. Endi билбейм мен быйыл кандай чыгып калат. Сал азырактай көрүнөт агы. Endi тараз билет да. Дыйкандар ак буланы жыйнап жатканы менен наркы бекитиле элек. Мындан улам айрым дыйкандар пахтаны үйүнө чогултуп, башкалары талаа иштерине кетирген каражатты актабай калуудан кооптонгондор дагы жок эмес. Азот кымбаттады, дарылар чигит дагы 350ден алдык. Пленкалар ушундай кымбатыраак алынганда, расход көбүрөөк быйыл, былтырга караганда. Былтыр сена жакшы чыккан эди. 115ге чейин барганда былтыры. Деген менен пахтанын наркы эл аралык базарга карап коюлат. Буга өкмөт дагы, жергиликтүү заводдор дагы кирише албайт. Бирок Сузак районундагы Зирветекс пахта заводу эл аралык базардын баасына болжолдоп, пахтаны алып жатат. Баанын көтөрүлөрүнө үмүттөнгөн дыйкандар пахтаны келишим менен тапшырууда. Башында пахтанын килосы 90 сомго чейин болгон. Кийинчерээк биржада баасы төмөндөй баштады. Эмнеге экенин билбейм. Бирок биз биржага карап 85-86 сомдон алабыз. Элдер былтыркы баага үйрөнүп калып, дагы баа көтөрүлөт деп олтурушат. Кээ бири келишим менен пахтаны бизге таштап кетишүүдө. Тактап айтсам, дыйкандар пахтаны бизге таштап, бизден бир аз акчасын алып кетет. Келишимге ылайык кийин баа көтөрүлсө, калган пахтасын ошол баа менен бизге сатышат. Бул жылы Жалал Абад облусу боюнча 11642 гектар аянтка пахта эгилип, бүгүнкү күндө анын 40%дан ашыгы терилди. Былтыркыга салыштырмалуу 1000 гектардан көп аянтка пахта эгилген. 11642 гектар жерге пахта аянты айдалган. Эрте жазда ушу күндө 4650 гектар терилди, 40%ын тегерегинде терилип турат. Орточо түшүмдүүлүк алдын ала эсептөөнүн алдында 30-31 центнерден гектарынан болуп турат. Азыр ушу күндө бизде область боюнча 11 пахта тазалоочу завод иштеп атат. 11 тазалоочу пахта заводдордон негизинен 87 сомдон 90 сомго чейин пахта кабыл алып атышат. Өткөн жылы пахтанын 1 килосу 100-115 сомдун тегерегинде сатылган. Пахта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында эгилет. Жумуштар марттын аягында башталып, биринчи кар жааганга чейин уланат. Түшүм жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялар аркылуу экспорттолот. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.